Салам Кыргызстан, сиздер Халва шоу теледолборун көрүп жатасыздар. Жана алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Сиздерге биринчи кезекте футбол боюнча жаңылык менен келип турамын. Жана сиздерге дал ушул жаңылык менен бөлүшөйүн деп чечтим. 16 майда Кыргызстандын премьер лигасынын биринчи турниринин жыйынтыктаган беттеш болду. Абдышата Дордой командасылардын ортосунда беттеш өттү жана негизги атаандаштар менен 1-1 эсебинде тең ойногон. Биринчи турда Абдышата командасы турнирдик таблицада биринчи орунда калууда. Жана эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын кубогу 2023 дагы старт алды. Ал эми биринчи оюнда Абдышата футбол клубу атаандашты 16-0 эсебинде жеңип кетти. Мен жөн гана футбол менен бул жакта бөлүшүп турган эмесмин, анткени бүгүнкү биздин студиябызда конокторубузда дал Абдышата аттуу футбол клубунун оюнчулары келип отурушат. Досуңуздар, бири-бирибизди колдоп коелу. Кош келиңиздер. Бул жакта мен мырзаларга биринчи кезекте айткым келип жатат. Мен түшүнүп жатам. Бул жакта бир команда отурат. Бирок Халва шоу теледолборунун алкагында бул жакта эки командага 4 киши бөлүнүшү керек. Сиздер бири-бириңиздерди карама-каршы команда катары кабыл алышыңыздар керек. Ошол себептен биринчи команданы сиздер менен тааныштырып кетейин. Менин оң тарабымда Асылбек Исхаков жана Улукман Бактыбеков. Кош келиңиздер, колдоп коелу, кол чабуулар. Учурда биз Асылбек Исхаковду жарым коргоочу катары жакшы тааныйбыз. Жана Кыргызстандагы акыркы мезгилдеги футболдун өнүгүшүнө токтолсок, кайта кетиңизчи, футболдо азыркы учурда кандай өнүгүүлөрдү байкай алдыңыз? Азыркы учурда өнүгүүлөр болуп турат. Азыр федерация футболдо да өнүгүү, жаңы эмелер, зданиялар курулуп жатат. Президент келди, УЕФА, ФИФАнын президенти келип бизге Кыргызстанды көрүп кеткен, ошо өнүгүү болду. Мурда эле келбей, ошо акырындан буюрса стадионду курсак, ошонун өнүгүү, чоң эле өнүгүү болот. Айта кетиңизчи, Асылбек мырза, жарым коргоочу менен коргоочунун айырмачылыгы канчалык зор? Айырмасы өтө эле чоң, анткени коргоочу болгондон кийин бет менен бүт көрүнөт, жарым коргоочу болгондо ортодо белиң менен турасың, башка командага, каршы командага оор, ошонусу кайрылып караганга, коргоочу болгондо астында бүт көрүнөт. Сиздин тажрыйбаңызда дарбазачы же коргоочу болгуңуз келди беле? Кичинекей кезимде вратарь болгум келчү, анан чоңоюп барат, уже нападающий болгум келчү. Мен бүт жакта уже ойноп чыктым. Учурда биз Асылбек мырза менен таанышып кеттик. Жана Улукман мырза, сизге дагы суроо узаткым келип жатат. Сиз учурда дарбазачысыз. Жана дарбазачылар кандай сапаттарга ээ болушу керек, айта кетиңизчи? Биринчиден күчтүү. Азыркы заманда футболунда Европа жагынан вратарлар көбүн карасаңар бут менен деле ойнойт, пас жакшы берип, ошолор менен да жакшы матч керек. Дагы эмне десем? Жетиштүү десек болот. Эң негизгиси күчтүү, жоопкерчиликтүү болуш керек экен дарбазачы. Эмесе биздин оң тарабыбызда команда, жарым коргоочу жана биздин дарбазачыбыз отурат. Эмесе сиздердин өздүк командаңыздардын аталышы кандай болот? Живое. Живое. Эмесе жандуу деп кыргызча которсок болот. Биз бирок катышуучулар орус тилинде живое деп атап кетти. Эмесе живое командасы менен таанышып алдык. Кезекти тең талашуучуларга берели. Сол тарабымда Камаледин Ташиевди тосуп алалы, коргоочу катары сизди жакшы билебиз. Жана командалаш Айзар Ахматов, коргоочу. Кош келиңиздер, кол чабуулар. Камаледин, сизге беттеш тууралуу суроо узаткым келип жатат. Жакында гана беттеш болуп өттү жана оюн тууралуу кененирээк айтып кеттиңиз. Деги эле оюнду өзүңүз кандай баалай аласыз? Кечеги Дордой менен матчпы? 1-1 болгон. Дордой менен всегда эл классико деп коет, бизде кыргыз дерби деп коет да. Аябай катуу атаандаштарсыз. Өтө кандай состоянияда, кандай жаман болсок деле бири-бирибизге тиш, голодный чыгышат бири-бирин утуш үчүн. Дордой менен всегда кыйын оюн болот. Мен баам ошо утсак болот эле, бирок ниче болду.
Жана 2023 дагы кубогу старт алыптыр. Сиздердин ушу биринчи оюңузда албетте Андыш ата 16-0 эсебинде утуп алыптыр. Менин оюмча бул эң мыкты жыйынтыктардын бири деп айта аламын. Ушундай болушу мүмкүн, ооба. Анткени команда Анадолу кандай десек, жаңы команда беле, жаштар болуп калды да биз үчүнчү. Эми футбол болуп калды, биз өзүбүз задача кылдык, чыктык, ойнодук, ушундай болуп калды шет. Азаматсыздар. Эмесе жаныңызда Айзар Ахматов менен да биз дагы тааныша алалы. Коргоочу катары сизди жакшы билебиз, Айзар мырза. Футболго кантип аралашып калдыңыз? Футболчу болууну каалап жатканыңызды түшүнгөнүңүз эсиңиздеби? Как вы пришли к футболу? Расскажите нам, Айзар. Как я пришел, папа привел. 6 лет было во дворе, играл. А в то время не было много, как в данное время, где занимаются футболом. Была только одна федерация футбола. В принципе, все оттуда, вот кто сейчас играет. Все выросли там. Так пришел, Папа сам вам записался. предложил, вы хотели этого? Желали? Да, не заставляли, привели, мне понравилось. И вот до сих пор, как видите, играю. Классно. Рахмат сиздердин жообуңуздарга. Эмесе Айзар, Камалидин, командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Наши. Байкасаңыздар, учурда биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында Наши жана Живое аттуу командалардын ортосунда таймаш болмокчу. Жана өзгөчө таймаш деп сиздерге сөзсүз мен сөз бере аламын. Анткени бул жакта биздин Абдыш ата аттуу футбол клубунун оюнчулары отурушат. Жана сиздерге биринчи кезекте мен ийгилик кааламакчымын. Жана байкасам, ар бир бул жакта катышуучу өзгөчө футболкаларды кийип алыптырсыздар деп ойлоп жатамын. Сиздердин ушундай жакшы кийимиңиздер албетте сөзсүз түрдө мага дагы жагып жатат. Ошо бизде сизге деле белек бар болчу. Мага да белек алып келдиңиздер. Чоң рахмат. Мен чындыгында футболду өзүм аябай жакшы көрөмүн. Футбол ойнобойм, бирок аябай жактырамын. Кичинекей кезимде Айзар айта кетти, мен да кичинекей кезимде аябай жактырчумун. Мен дагы мырзалар менен, балдар менен чыгып алып футболду ойночумун. Мен чын айтып жатамын. Жана оюнчулар мага дагы ушундай белек катары футболка алып келишиптир. Мен азыр байкап калдым. Кийинки чыгарылыштарга дагы балким мен дал ушул футболкаларды кийип сиздерге биздин теледолбоорубузду алып барып каламын деп сөзсүз убада бере аламын. Жана биринчи кезекте сиздерге мен сергек сезимдерин кааламакчымын. Бул жеңишке биздин мыкты мотивациялардын бири. Ал сергек сезимдердин биздин Nitro Fresh аттуу суусундуктан ала аласыздар. Nitro Fresh'ти биз даамдап көрөлү. Бүгүн Халва шоу теледолбоорунун алкагында жаңы 3 жаркын даамдарды байкай алабыз. Булар манго, кулпунай, классика жана апельсин. Ар бир уртамда комплекстик витаминдери бар. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз салт боюнча фейк же фейк эмес деп аталат. Оюндун маңызы фейк кабар менен реалдуу кабарды айырмалоо болуп саналат. Ар бир командага биз 3 жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Ал дүйнө жүзүнөн алынган жаңылыктар жана катышуучулар бул жаңылык чындыкпы же жалганбы табышы керек. Катышуучуларга ойлонууга 20 секунд убакыт берилет. Жана биринчиден болуп кайсыл командадан баштайбыз? Живое же Наша командасы? Живойдон баштайбыз. Дароо эле бирдей айтышты, Живое деп. Макулбузбу Живое командасы? Эмесе, Живое командасы сиздер үчүн биринчи жаңылык. Ит эсине жасалма дем алдыртып, аны өлүмдөн сактап калган. Бул чындыкпы же жалганбы? Эсине жасалма дем алдыртып, орусча айтканда искусственное дыхание деп атап коюшат. Искусственное дыхание. Кандай деп ойлойсуз? Жалган. Фейк эмес. Фейк эмес, чындык деп ойлойсуздар. Чогуу сүйлөшүп алдыңыздар. Элементери мурт бар. Фейк эмес, чындык.
Фейк эмес, чындык деп. Мен жоопту кабыл аламын. ИТ эсине жасалма демалдыртып, аны өлүмдөн сактап калган деген жаңылыкты учурда мен окуп кеттим. Жооп жалган, албетте бул фейк жаңылык болчу. Анткени иттер көп жолу чындыгында эле адамдардын өмүрүн сактап калган учурлар кездешет, бирок ооздун жардамы менен эмес. Биз болсо кезекте азыр наша командасына бермекчибиз. Ата-энелер баласынын туулган күнүнө даярданышып, бирок баласын чакырганын унутуп калышкан. Понял. Готовились, да, у нас 20 мы готовились день рождения ребенка, но они забыли ребенка. Железо. Это соседа моя. Железо, не фейк это. Да? Правда, да? Правда. Все. Чындык, реалдуу. Байкасаңыздар, Айзар дал ушундай учур кездешкенди айтып кеттиңиз. Действительно ли так было? Конечно, это железо. Это я знакомый ситуация из жизни. Түшүнүктүү. Жоопту кабыл алдык, чындыкты атып кетишти. Жооп. Башында баланын апасы менен атасынын эч кандай күнөөсү жок болчу, анткени алар туулган күнүнө баланын биринчи кезекте досторун чакырып, көптөгөн даамдуу тамактарды бышырып, жазап, үйдү дагы кооздоп коюшкан. Бирок алар күндүн каарманын, майрам тууралуу каарманын айтууну унутуп калышкан. Дал ушундай нерсе кездешиптир. Азаматсыздар, сиздер үчүн бир халва бал. Бул чындыгында эле фейк эмес окуя болчу. Кезекти болсо биз живое командасына бермекчибиз. Сиздер үчүн жаңылык. Улгайган айдоочу 50 жылдан бери көлүгү жок айдап келген. Улгайган айдоочу 50 жылдан бери көлүгү жок айдап келген. Андайлар болгон. Чындык. Ойлонбостон чындыкты ойлоп жатасыздар. Жоопту кабыл аламын. Жооп чындык, азаматсыздар. Көрсө, улгайган айдоочу көлүк алуу үчүн экзаменден эч качан өткөн эмес. Башкача айтканда, 50 жылга чейин мыйзамсыз унаа айдап келген. Баса, ушул убакка чейин эч кармалбаптыр. Жана мындан тышкары ал унаасын камсыздандыруу үчүн дал компанияларды жалган маалымат айтып, алдап дагы кеткен. Дал ушундай жаңылык болуп кетти. Эмесе кезекти болсо биз учурда наша командасына бермекчибиз. Сиздер үчүн жаңылык. Япониянын окумуштуулары динозаврды клондогонго жетишти. Кескелдирикте болгон Аскиоптерикс кичинекей динозавр быйыл июнь айында пайда болот. Да, хорошо. Клонирование динозавра. Ох, давайте заново. Ну, Япония, Заново. Япония, наверное. Не могут, да? Японцы, они могут. Ты понял? Да. Чё? Или заново еще послушай. Япониянын окумуштуулары динозаврды клондогонго жетишти. Кескелдирикте болгон Аскиоптерикс кичинекей динозавр быйыл июнь айында пайда болот. Июнь. В этом году июнь, оказывается. Что не слышал? Ну, фейк, давайте все. Фейк. Кайсыл жоопту кабыл алам? Ошондо фейк. Фейк деген жоопту кабыл алдым. Азырынча байыркы түрлөрдүн калыбына келтирүү албетте фантастика болуп саналат, ошол себептен бул фейк жаңылык. Факторлор өтө көп, андыктан байкасаңыздар клондоштору азырынча бардык жерде колдонула элек, бирок башка өлкөлөрдө колдонулуп келе жатат. Жок дегенде бул үчүн бирок соматикалык атайын клеткалар керек, биологиялык тараптан айта кеткенде, ал эми аны табуу дээрлик учурда мүмкүн эмес. Ошол себептен бул фейк жаңылык болчу. Азаматсыздар, кезекте биз живое командасына бермекчибиз. Сиздер үчүн акыркы жаңылык. Аэропорттун кызматкерлери туристтен курткасын чечүүнү талап кылышкан. Туристтин үстүндө курткасы жок болсо дагы. Дал ушундай кызыктуу жаңылык. Курткасын чечип алган, бирок жок болчу курткасы. Аэропорттун кызматкерлери туристтен курткасын чечүүнү талап кылышкан. Туристтин үстүндө курткасы жок болсо дагы. Фейк болду, курткасы жок болсо. Фейк кылды. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Фейк. Фейк болгон эмес. Фейк, жалган деп атап кетишти мырзалар. Жооп. Жакшылап угабыз.
Аэропорттун кызматкерлери контролдо өтүп жаткан туристтен курткасын чечүүнү талап кылышкан. Ал эми айымдын үстүндө курткасы жок болгонуна карабастан, аял сыдырмасы же топчусу жок тик жакалуу пуловер кийип алган экен жана аэропорттун кызматкерлери аны куртка деп ойлоп алышкан. Албетте эл алдында чечүүнүгө ал ынтызар болгон эмес, бирок кызматкерлери ага кыйкыра баштаган жана саякатчыны ал өлкөгө эч кое бербейбиз деп талап кылышкан. Ошол себептен кызматкер сөзсүз түрдө айым кийимин бир аз көтөргөндөн кийин дал бул куртка эмес экендигин байкаган. Ушундай окуялар дагы кездешет экен. Бул чындык окуя болчу. Биз болсо кезекти наша командасына сиздер үчүн акыркы жаңылык. 20 метрлик анаконда Амазонка дарыясындагы кайыкты чөктүргөн. Ну, это правда, вот, да? Амазонка, они, думаю, или 20 метров. 20-метровая. 20 метрлик 20 анаконда метров это какой-то Амазонка Это большой, дарыясындагы да, слишком, кайыкты да? чөктүргөн. анаконда. Сколько они вообще размером? Они большие же, анаконда. Ну, Не знаю. средние Не знаю. 20 метров. Ты представляешь? Но мы и так выиграли, чего же лепим. У Ладно, них один ответ. 20 что-то много, да? Давай скажем, фейк. Или чё? Это где? Где Амазонка. нашли? Амазонка Амазонке? дарыясында там кайыкты же. чөктүргөн. Ну, Амазонке может там всякое дичь 20 метров. Все так, что? Фейк. Фейк, да? Фейк деген. Кабыл жоопту? Что? Точно, Амазонка. Айзар башкача карап атпайбы мени. Жоопту издеп жатат окшойт. Сейчас. Не фейк. Да, правда, Правда. Реалдык. Психологияны жакшы билет окшойсуз, Айзар? Азыр байкап көрөбүз. Кайсыл жоопту кабыл? Реалдык. Чындык деген жаңылыкты ойлоп жатасыздар. 20 метров много, ладно. Туура жоопту чогуу билип коелу. Эң чоң жыландын узундугу адатта 5-6 метрге жетет. Бирок кээде 9 метрлге үлгүлөр да кездешет. Кармалган эң узун жыландын узундугу 12 метрге чейин болгон. Ошондуктан бул фейк жаңылык болчу. Анаконда 20 метрлик боло албайт. Ошол себептен фейк жаңылык. Биз болсо фейк же фейк эмес деген оюнубузду жыйынтыктап алалы. Биринчиден болуп бул оюнду живое командасы ачып берген жана мырзаларыбыз бир жаңылыкты туура тапты. Карама каршы команда наша командасы болсо 2 жаңылыкты туура тапты. Ошол себептен бир халва балды бул оюндун алкагында наша командасына ыйгарабыз. Жыйынтыктаганда 1-0. Учурда биз кийинки оюнубузга өтөлү. Аталышы ким бул? Ким бул оюну? Бул оюнда командада бир киши тапмакчы, экинчиси түшүндүрүп берет. Биринчиси үйдө отурат имиш, экинчиси кандайдыр бир кесипке ээ болуп, же болбосо белгилүү инсан катары болуп, тасмалардын же болбосо мультфильмдерден каарман катары келип, биздин экранда ал сөздөр пайда болмокчу. Сөздөрдү атабастан түшүндүрүп бериши керек. Биринчиси албетте ал сөздөрдү табышы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп наша командасы ачып бермекчи. Эгерде түшүндүрмө созулуп кетсе, кийинки сөзгө өтсө болот. Бирок сөздөрдүн дагы саны бар деп мен атап кетейин. Эмесе сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Ким бул деп сурап коюңуз, Айзар? Гимбу. Айтчы, сен белең. Жашады бүткөн. Дэвиш. Азаматсыз. Еще. Сурап Еще, коюңуз. продолжай. Гимбу. Мен балаңыз караган келдим. Пришел за ребенком. Родители. Нет. Это Я пришел. Я работник, я смотрю за твоими детьми. где этот, опека с детдома. Это конкретный человек? Конкретный человек? Да. Имя назвать? Ну, типа название. Профессия? Не Да, профессия? профессия. Да. Ну, время идет. Опека? Еще другое. Еще детей ты оставишь мне их. Ну, кому ты оставишь? Воспитатель. Ну, похож. Это в садике ты дома оставляешь. Дома? Няня? Азаматсыз. Ну. Гимбу.
Следующий, я не могу. Да? Да. Ким бул деп сурап коюңуз. Нам это Асыл Понич недавно ходили. Кем они стали? Андай емес па? Ну, те, которые вещи одевать, ходят. Стилисты, Еще другой, которые ходят, показывают вещи. модели. Азамат. Следующий. Убакыт бүттү. Ошондо мага кызык болуп жатат, Камалдин мырза. Асылбек ошондо модель болуп иштеди. Модель рекламага бар, да, их тоже моделем называют. Ооба. Актер болуп кеттиңиз, э? Байкасаңыздар, Асылбек отуруп, жок, мен ал эмесмин, мен модель эмесмин деп билдирип жатты. Бирок азаматсыздар, жакшы жыйынтык көргөз алдыңыздар. Биз болсо кезекти учурда Живое командасына берели. Биз болсо кезекти экинчи Живое командасына берип жатабыз. Сиздерде 1 жарым мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Ким бул деп сурап коюңуз, Лукман? Ким бул? Чачтарды оңдойт го. Кол менен көргөзбөйбүз. Съемканын астында. Стилист. Азаматсыз. Эме стендап комик, казах стендап комик. Скриптенип менен жүрө берет го. Нурлан Сабуров. Эң сонун ким бул деп сурап коюңуз? Ким бул? Сен базарга келгенде мен сага Кол менен сатуучу. көргөзбөйбүз. Ким бул деп сурап коюңуз? Ким бул? Генки. Ким бул? Ырчы народный певец. Эрбек Атабеков. Жок, еще старше эмес. Билбейт ким ол? Бир да берип койбойсузбу? Билбейт ким ол? Генки койсо болот. Генки. Ким бул? Залда Азамат Смарович ким ол? Акробат. Жок. Залда ким болуп иштейт? Администратор. Жок. Эме муну кыл, тигини кыл деп айтат го. Эми ким профессиясы залда? Тренер по физподготовке. Билбейм, ал кыргызча айтып атса кийинкини айтып атса. Эми туратат. Жана айтып атпадым коча. Мен эмне дедим? Мен модель эмесмин. Мен эмне дедим? Актер. Убакыт бүттү. Азаматсыздар. Ошондо Азамат мырза ким? Акробатпы чындыгында эле? Бывший акробат. Эскисине сетти. Бирок таба албай койдук, э? Жакын келдик, таба алган жокпуз. Эмесе ким бул оюнун жыйынтык таба алалы. Бул оюнду биринчиден болуп Наша командасы ачып берди жана сиздер 3 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Карама каршы команда, Живое командасы 4 сөздү туура таптыңыздар. Ошол себептен сиздерге 1 халва балл, жыйынтыктаганда 1-1 бирдей келатасыздар, тең келатасыздар. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Достор менен байланышта болмокчу. Аталышы Алло Доске. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Алло Доске биздин катышуучуларга адаттагыдай эле ишенимдүү дос жана уюлдук телефон керек болмокчу. Анткени катышуучулардын бири командадан бир киши жакын адамына чалмакчы. Ал адамда биз суроону даярдап койгонбуз. Экранда суроо кетет жана сөзсүз түрдө анын варианттары бар болот. Досуңуздар эгерде туура жооп узатса, сиздер 1 балл аласыздар. Эң негизги бул жакта эрежелердин бири досуңуздардын биринчи башкы тамгасын тең тайлашуучу чечмекчи. Бири-бириңиздерге тамгаларды узатасыздар жана бул оюнду биринчиден болуп Живое командасы ачып бермекчи. Наша командасы Живоега тамганы берип коюңуздар. Кайсыл тамганы узатасыздар? Биринчи тамганы айтайлы, анда А. Алфавиттин башкы тамгасынан баштайлы деп А тамгасы сиздерге берилди. Кимиңиздер чаласыздар? Телефонду алабыз. Асылбек телефонду алып, А тамгасынан досторуңуз көп элеби? А тамга көп эле. Ооба көп эле, аз эле экен. 3-4 эле. Досторуңуз көппү, бирок айтыңызчы? Досторум деле көп деле эмес эми ал. 3-4 деп. Саналуу экен, э? Чала берейин. Ооба, кимге чалып жатасыз?
Аза деген досум. Аза деген толук аты Азамат. Азамат аттуу доско чалып жатабыз. Чалып динамикти күйгүзүп микрофонго жакыныраак кылыңыз. Азамат кабыл алгандан кийин экранда суроо пайда болот. Алло. Кандай доске? Жакшы, мен мыякта передачадан чалып жатам азыр. Сенде 30 секунд сага суроо берейин. Жер жүзүндөгү эң чоң динозавр кантип аталган? Варианттары А. Тиранозавр, Б. Суперзавр, В. Птеродактиль. Тиранозавр? Первый точно уверенсиңби? Да, уверен, конечно. Коштошобуз. Все, давай, чалсабыз давай. Коштошобуз. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз, Асылбек? Птеродактиль, чымчыктан суперзавр деген жок болсо керек. Биз дагы тиранозавр деп ойлоп жатат. Тең тайлашуучулар балким билет. Тиранозавр. Тиранозавр деп ойлоп жатасыздар, Эмесе биз болсо Азаматтын гана жообун кабыл алабыз. Биринчи кезекте Азамат сизди, эгерде бизди көрүп калсаңыз, сизге биз ысык салам жолдоп жатабыз. Жана туура жоопту чогуу угуп коелу. Азыркы учурда эң чоң динозавр дүйнө жүзүндө дал мурун аябай бизде көп кездешкен жана эң алп динозаврлардын бири болуп саналат экен. Анын аталышы суперзавр деп аталат. Жана эксперттер суперзаврдын узундугу 32 метрден 42 метрге чейин болгон деп эсептешет. Леке каршы Азамат бизге туура жооп бере алган жок. Биз болсо кезекте учурда наша командасына бермекчибиз. Живое нашага дагы тамга берип коюңуздар. Ал болсун буларга. Сиздер дагы але берейин деп чечтиңиздер. Азыр кайрадан Азаматка чалбайбызбы деп ойлоп жатам. Байкасаңыздар, уюлдук телефонду Камалидин алды. Кимге чалабыз? Мен деле Азаматка чалат. Дал ушул Азаматка чаласызбы? Жок, башка. Башка Азаматка чалат экенбиз. Сиздин досторуңуз көппү? Меникиби? Мен билбейм. Один. Азыр байкап көрөбүз. Ассаламу алейкум. Алло, Свободен? Да. Сейчас я на этом, на передаче телевидения. Там вопрос будет, ты должен угадать. Убакыт кетип жатат. Все, я задаю вопрос. Алп динозаврлардын өмүрү канча? Ну, типа, алп динозаврдын өмүрү канча? Чоң динозаврлар. Чоң динозавр. Өмүрү канча? Типа, до скольки живут они? А. 53-80, Б. 100 до 150 и В. 200 и 300. Сколько лет они живут? Примерно. Бир вариантты тандасың? Ну? Ну, третий вариант. Третий вариант? Все, ладно. Үчүнчү вариантты тандады. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Динозавры долго живут, да, вроде бы? Ведь до нашей эры они жили же как-то. Как они жили-то? 200-300 это много. 100-150. Что, поменяем? Че засчитывается ответ? Албетте досуңуздун гана жообу. Сиздер жардам бере албайсыздар. Мен жөн гана ой пикириңиздерди сурап жатамын. Балким араңыздарда туура жоопту билген адам бар. Жок. Эмесе жоопту анда чогуу билип коелу. Экинчи Азаматыбыз дагы биз менен чогуу жоопту угуп коюңуз. Алп динозаврлар жыныстык жактан жетилүү үчүн 40-50 жыл талап кылынган жана алар 200 ал тургай 300 жылга чейин жашашат деп эсептешет. Азаматка биз албетте ыраазычылык билдиребиз. Азаматсыз, Азамат. Биз болсо наша командасына ошондо дагы бир калба балды ыйгарабыз. Ал доски оюндун алкагында жыйынтыктаганда 2-1 живое командасы чамданыңыздар, кууп жеткенге аракет салыңыздар. Биз болсо азыр жаныбарлар менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап.
Жаныбарларды тап деп аталат оюнубуз. Бул оюнда катышуучулар жаныбарлардын үнүн жана дабыштарын укмакчы жана кайсыл жаныбарга таандык экендигин табат. Байкасаңыздар, команданын өз алдынча бул жакта аспаптары бар. Сол тарабында наша командасында ксилофон, үндү чыгарып койсоңуз болот, Камалидин. Оң тарабындагы биздин живое командасында дал ушундай сүйкүмдүү доңузубуз. Дал ушундай үн чыгармакчы. Эгерде командалар жаныбардын туура таап калсаңыздар, биринчи кезекте сиздер баскычты басасыздар, анан бир гана жаныбардын аталышын билдиресиздер. Эгерде туура болсо, кийинки жаныбарга ирети менен өтмөкчүбүз. Сиздер таба албай калсаңыздар, мен ар кандай маалыматтарды айтып беремин жаныбарлар тууралуу. Мен айтып жаткан учурда дагы баскычты басып тапсаңыздар болот. Эмесе командалар даяр, биз болсо биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Команда, эки команда тең бирдей басты. Ошол себептен келиңиздер, мен 1, 2, 3 дейин, анан аталышты атап коюңуздар. 1, 2, 3. Ооба, бул жакта орусча, бул жакта кыргызча айтылды. Туура. Эки команда тең туура жооп узатты. Арстанды биз учурда сыналгыдан байкай алабыз. Кезекти болсо экинчи жаныбарга берели. Суу сондук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Следующая буду так делать. Угуп жатам, живое командасы. Көп секунд болуп кетти. Коён эмеспи? Жок, коён эмес, Асылбек. Дельфин кыргызча кандай болот? Мен Дельфин эле болот, бирок бул дельфин эмес. Аябай жакын келе жатасыздар. Дагы бир жолу угуп коелу. Дагы мама. Сууда жашоочу чындыгында эле сүт өмүүчүлөр тукумуна кирмекчи. Көпчүлүк окумуштуулар бул жаныбар дельфинби же китпи көп ойлонушат. Кит экен. Жок, бул кит эмес. Мен сиздерге маалымат берип жатам. Окумуштуулар бул китпи же дельфин. Касатка албетте, кол чабуулар. Азаматсыз. Дельфинге окшош өө. Байкай алдык. Эмесе, кезекти 3-чү жаныбарга беребиз. Жакшылап угабыз. Эшек албетте. Азаматсыздар. Сенден айтайын дедим. Камалидин жетишпей калдыңыз Мен же? жетишпей калдым. Жетишкенге аракет салыңыз. Кезекте 4-чү жаныбарга бермекчибиз. Пилүү? Пил эмес. Дагы бир жолу угалы. Жакшылап тыңшайбыз. Шакал беле, эмне деп коет? Гиена. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Гиена. Азаматсыздар, гиена. Айзар, сиз жардам берип койдуңуз окшойт, Кийинки жаныбарды угуп коелу. Маймыл? Маймыл эмес. Барбы тектен ашуучуларды. Дагы бир жолу калы дейт. Это же стекла протирает. Мен жардам берейин сиздерге. Кемирүүчүлөр түркүмүндөгү сүт эмүүчүлөрдүн бир уруусу. Биз көпчүлүк учурда сейил бактарда, мындайча айтканда, сейилдеп жүргөндө бул жаныбарды кезде табабыз. Белка, эме
Кайсы жоопты кабыл алайын? Белка, тыйынчы чыккан, азаматсыздар. Бул жакта живое командасы жаныбарларды жакшы билет окшойт деп айта аламын. Ирети менен 5 жаныбар болчу. Ошол себептен оюнду жыйынтыктаганга убакыт келди. Байкасаңыздар, наша командасы бул жакта 1 жаныбарды тапканга жетишти. Живое командасы болсо 5 жаныбарды туура тапты. Азаматсыздар 1 халабал живое командасына кармакчы жана жыйынтыктаганда 2-2 кайрадан теңдештик. Азыр болсо биз дүйнө жүзүндө ойногон сүйүктүү оюндарыбыздын бирин өтмөкчүбүз крокодилге. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Алар жаныбарлар болушу мүмкүн, тамак-аштар болушу мүмкүн, белгилүү буюмдар болушу мүмкүн жана оюндун эң негизги маңызы командадан биринчиси ал сөздөрдү кыймыл менен гана түшүндүрүп бермекчи, үн чыгарбастан, сөз чыгарбастан. Экинчиси командага шал сөздөрдү табуу керек. Буга чейин айткандай эле ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Бул оюнду биринчиден болуп наша командасы ачып берилет. Убакыт кетти. Отуруңуз, отуруп эле көрсөңүз болот. Открывашка. Нет. Что ты завариваешь это? Убакыт кетти да? Это Үн чыгарбайбыз, үн чыгарбайбыз. фитиль. Кабыл алдым. Шам деп свечка деп атадыңыз, кийинки сөз. Следующий. Птица. Какая птица? Орел. Да, Кабыл вот алам. всё. Кийинки сөз. Үн чыгарбайбыз. Кувшин. Газировка. Открывашка. Чё? Термос. Азаматсыз. Черепаха. Эң сонун. Жакшылап окуйбуз. Лев, тигр. Жакшылап окуйбуз. Динозавр. Ё-моё, динозаврды көрөм. Кийинки сөздү суранамын, атап койдук, Парфюм, башкы духи, тамга. одеколон. Созвездие. Большая медведица, что это? Нет. Звезды на Ну, небе. еще, да. На небе. чыгарбайбыз? Здесь Вот. объясняешь. Ладно, следующий. Кийинки сөз сурадым. Это то Буратино. Всё. Азаматсыздар, жакшы Ай жыйынтык было. көргөзсүңүздөр. У нас. А чудо вот так Как показать? Просто вот так покажи, да? Байкасаңыздар, учурда наша командасы жакшы жыйынтык көргөзүп алды. Биз болсо кезекти живое командасына бермекчибиз. Кезекти живое командасына берип жатабыз. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Лукман, табыңыз. Интересно, да? Мышык. Балта. Мык. Чымчык. Побег. Кийинки сөздү сурадым да. Медведь. Кааласаңыз кийинки сөздү сурадым. Кылмышчы. Мураны еще не знает такое. Кийинки сөздү сурадым да.
Кийинки сөз. Бірінші. Бір. Убакыт бүттү, жетишпей калдык. Магнит. Бирок байкасаңыздар, Асылбек аябай жакшы көргөздүңүз деп айта аламын. Мага колобок сөздү көргөзгөнүңүз аябай жакты, томолок кылып чуркап кетти окшойт деп ойлоп кеттим да бир кезде. Жакшы жыйынтык көргөздүңүздөр. Биз болсо крокодилди жыйынтыктап алалы. Биринчи кезекте учурда живое командасы 4 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Наша командасы биринчиден болуп баштап берип, сиздер 5 сөздү туура таптыңыздар. Бир халва-бал сиздерге ыйгарылат жана жыйынтыктаганда 3-2. Биз болсо акыркы оюнубузга кезекти берели, аталышы Озумдан окуу. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуудай микси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Озумдан окуу. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Артикуляциянын жардамы менен экинчи биздин катышуучубуз дал ушул сөздөрдү биринчисине атап бермекчи. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп живое командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Эмесе мен музыканы коюп үнүн чыгарайын. Музыка бизге чейин угулуп жатат. Убакыт кетти. Маска. Маска. Мы. Маска. 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 Матис. Маска. Маска. Катыраак. Маска. Маска. Парик. Маска. Ооз менен гана, ооз менен гана. Кийинки сөздү сурап жатамын. Лимонад. Жок, ооз менен гана, артикуляция менен гана. Лимонад. Лимонад. Лимон. Лимонад. Лимонад. Жемчуг. 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 Не? Жемчуг. Йогурт. Жемчуг. Жемчуг. Можно даже снять то, что Жемчуг. Термос. Кааласаңыз кийинки сөз сөзсөк болот. Шар. Чайник. Шар. Чай. Жок. Шар. Чай. Шар. 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 Нормально. Шар. Шар. Чай. Шар. Кааласаңыз кийинкиге өтсө болот. Жапон. Матрас. Матрас. Памперс. Матрас. Матрас. Убакыт бүттү. не угадали. Халва шоу теледолбоордун алкагында эң оор оюндардын бири болуп саналат. Биз болсо жыйынтыкты бир аз убакыттардан кийин билебиз. Кезекти болсо наша командасына берели. Кезек наша командасына келди. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт учурда мен үндү чыгаргандан кийин кетмекчи. Убакыт кетти. Артка эле жүрүңүз. Үн чыгарсаңыз болот. Алтын. 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 Айтишинг. Алтын. Кийинки сөз сураңыз, да? Дельфин. Телевизор. Дельфин. Дельфин. Телефон. Дельфин. Кийинки сөз сураңыз, да? Бензин. Бензин. Мать. Бензин. Б. Бензин. Бензин. Престиж? Бензин. Давайте дальше. Кийинки сөз сураңыз, да? Бар. Бар. Б. Бар. Пар. Бар. Б. П. Б.
Б. Не П. Б. М. Б. 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 П. В. Бар. Б. Бар? Бар. 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 Көргөзбөйбүз. Матрас. Б. Кааласаңыз кийинки сөз көрсөтөм. Б. У него нету Б. Бука. Бу. Бу. Буратино. Бука. Бура. Бука. К. Бура. Бука. К. Бу. К. К. Бур. К. К. Бука. Вакыт бүттү. Камалидин мырза, эмне болуп кетти, айтыңызчы. Бар дейді. Бар. Байкасаңыздар, Камалидин музыкага берилип башка дүйнөдө ушул кирип кеткендей болуп олтурду да. Балким менин оюмча музыка отуруп эле уктуңуз окшойт. Жана сизге кызык болуп жатат, кайсы сөздөрдү айтып кеттиңиз? Алтын, дельфин, бензин, бар жана бука оңой сөздөр болчу. Таба алган жокпуз. Биз болсо оюнубузду дал ушундай жагымдуу нотада бир аз мүнөттөн кийин жыйынтыктамакчыбыз. Бизден эч алыстабай туруңуздар. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Озумдан окуу оюнун биринчи кезекте жыйынтыкталалы. Биринчиден болуп наша командасы бул оюнду улантып, жана бир дагы сөздү таба алган жок. Тилекке каршы живое командасы болсо 2 сөздү тапканга жетишти. Достук жеңип кетти деп айта аламын. 3 бирдей. Бул жакта жалпы чындыгында эле Абдыш ата футбол командасы чыныгы команда экендигин билдирди деп айта аламын. Достук жеңип кетти. Азаматсыздар, биринчи кезекте живое командасына биз өзгөчө белектерибизди тартуулап коелу. Кабыл коңуздар. Жана сөз түрдө наша командасы кабыл коңуздар. Мен болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биздин катышуучуларды дагы бир жолу тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда живое командасында бүгүн Асылбек Исхаков, Абдыш ата футбол клубунун жарым коргоочусу жана Улукман Бактыбеков дарбазачысы келип кетишти. Сол тарабымда наша командасында Камалидин Ташиев коргоочу жана Айзар Ахматов коргоочу дагы бизге келип кетишти. Сиздерге мен өз атымдан биринчи кезекте албан ийгиликтерди кааламакчымын. Бардык тилектериңиз жана футболдо болобу, жашоодо болобу, максатыңыздар орундалсын. Өз убактыңыздарды бөлүп биздин Тил-долбоорго келип кеткениңиздерге өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Жана телекөрүүчүлөр менен дагы коштошпойбуз, жөн гана кийинки чыгарылыштарга чейин амандашканча.